Баткен районунун Ак Татыр айылында заманбап балдар аянтчасы курулуп пайдаланууга берилди. Иш-чарага Баткен районунун мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси баштаган бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары, аксакалдар жана жаштар катышты. Бизге аябай кубанычтуу күн болуп турат. Биринчиден балдарыбызда мындай шарт жок эле. Мындай балдарыбызды ойнотуш үчүн Борборго же болбосо Баткен шаарчасына апарып ойнотуп келчү элек. Азыр аябай кубанычтабыз. Бүгүн элдердин баардыгы балдарыбыз мынантип бапырап, күн дагы ачык болуп балдардын бактыга. Ушул аянтчанын курулганга аябай кубанычтабыз. Демөө өрчү донорлорду табайлы деп кеңеш берип. Бул балдар аянтчасы аярлуу үй-бүлөлөрдү социалдык жана экономикалык жактан колдоо долбоорунун баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин жана жергиликтүү бюджеттин демөө өрчүлөрдүн колдоосу менен курулду. Буга эң ириде айыл тургундары, анын ичинде бөбөктөр кубанууда. Бул чек арада жашаганыбыз үчүн балдарга аябай жакшы болду. Көп уруш болуп чочуп калганда балдарыбыз. Азыр бул кичине алаксытып, стресске да жакшы болду. Балдар эч нерсени ойлобой ушул жерден ойноп жатышат. Ушуну куруп бергендерге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Демилгенин ишке ашуусуна көмөкчү катары жергиликтүү бюджеттен 10 сотук жер бөлүнүп берилген. Бул ишти аткарууда дагы бир айылдагы көйгөй чечилип, жумушсуздар жумуш орду менен камсыз болуп, курулуш иштерин жергиликтүү тургундар колдоого алган. Балдар аянтчасынын курулушуна 40-тан 80 адамды каттап, ар бирине айлык чыгарып берилди. Бул жерден Создаштан миграция башкармалыгына дагы, Создаштага дагы ыраазычылык билдиребиз элдин атынан. Жумушсуз жарандар бул жерде жумуш менен убактылуу болсо дагы мигранттарыбыз жумуш менен камсыз болду да. Ошондой эле бул долбоор эл элинин муктаждыгын чечүү, чек ара аймагындагы балдарга моралдык жана психологиялык жактан колдоо максатында 1,6 миллион сомго бааланып 3 ай аралыгында ишке ашкан. Ушу балдар аянтчасыны жергиликтүү бийлик менен биргеликте жана Ак Татыр элинин жаштар менен биргеликте ушул 1,6 миллион сомдук долбоорду ишке ашырып отурабыз. Сентябрь айынан декабрь айына чейин 3 айдын ичинде бул ишке ашты. Өзү баарыңыздар билгендей бул жер буга чейин бир мусор төгүлүп, айылдын бир жагымсыз жерлеринин бири болчу. Ошол жерди өкмөт тарабынан жерди 10 сотук жерди бөлүдүрүп алдырып, азыркы учурда мына сиздер көрүп тургандай жакшынакай балдар ойноочу аянтчага айланып отурат. Ал эми эл элин кубанткан саамалыктын жүрүшү жергиликтүү таланттар жана бөбөктөр тарабынан даярдалган чакан концерттик программа менен коштолду. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманап уулу, жаңылыктар.